Арген Жумабаев жакында эле автоунаасын ремонттон чыгарып келди. Анткени ал май айында Бишкек шаарында машинасы менен баратканда башка бир унаа келип сүзүп, кырсыкка кабылышкан. Аталган айдоочу өзүнүн унаасын буга чейин камсыздандыруудан өткөргөндүктөн жерине мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун кызматкерлери келишип, келтирилген чыгымды төлөп берүү чечими чыгарылган. Буга чейин Асага полис дегенге ишенбей келген Арген азыркы тапта өз унаасын камсыздандыруудан өткөрөм деп турат. Артыма сүзүп алган болчу, анан ошо менин машинам өзү жаңы эле алгам. Машинамчы анан страховка жок болчу да, пока страховка кылып элек болчумун, камсыздандырып элек болчумун. Анан аныкы камсыздандырылган экен. Односторонная бир жак бет элечи. Анан ошо анын эмеси төлөп берди. Ошол момент эле сразу чакырдык. Бир где-то 30 минуттан кийин келди байке. Бир кан келди деген байке келип, жакшы карап, эме кылып берди. Андан кийин ошо баары жакшы экен, болгону ушу көпкө күттүрүп койду. Ошо негизи 12 күн выходной болуп кетти да, анда да биздин майрамдар болуп, анан Кыргызстандын камсыздандырган эмесине ишенбейин деп эле жүргөм мындайчы. Себеби дегенде акчасы уже 1,5 айга кетип атат. Эч ким төлөп бербейт же кээбирки контактларына жазсам страховойдун жооп бербей коюшту да. Анан мен түз эле ошо мени сүзүп алган эмеге да байланышып аттым. Ал ошол жак менен сүйлөшүп анан төлөп берет деп аткандан өткөн жума күнү эле акча түшкөндөн анан кийин ишенип баштадым да, эми Кудай буйрса страховка кылабыз го машинаны. Эми Кыргызстанда да автоунаасын камсыздандырбагандар мыйзам чегинде айып пул төлөп башташат. 1-июлдан тартып милдеттүү камсыздандыруудан өтпөгөндөргө мыйзам чегинде чара көрүлүп, физикалык жактарга 3000 сомдун тегерегинде айып пул салынуусу күтүлүүдө. Жеке адамдар үчүн 3000 сомго чейин, юридикалык жактарга 13000 сом. Айып пул болсо юридикалык жактарга, анан ошондой эле чет элдик автоунаа номерлери менен автотранспорттарга 1 апрель 2023 жылдан бери иштеп атат. Биздин жарандар үчүн 1 июль ушул жылдан башталат. Камсыздандыруу үчүн өтө жөнөкөй, ага бизге жанакындай паспорт, техпаспорт правасы эле керек. Ошондой эле бизде жанакындай мобилдик тиркемелер бар. Ошол эле М-банк, Мегапэй, О-деньги, же ошол биздин страховой брокерлер сайттарда онлайн страховка деген бар. Деги эле бул камсыздандыруу эмне үчүн керек, кантип иштейт жана кимдерге тиешелүү? Биринчиден, Осаго транспорт каражаттарынын ээлерин милдеттүү түрдө камсыздандыруу. Жарандык укуктук жоопкерчилиги алкагында сиз өзүңүздүн жол кыймылына катышуудагы үчүнчү тараптардын алдындагы жоопкерчилигиңизди алдын ала камсыздай аласыз. Анын жол кыймылына катышкан транспорт каражаттарынын бардык ээлери автотранспорттук жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу полисин алуу милдеттендирилген. Жабырлануучуларды финансылык жактан коргоо. Кырсык болгон учурда камсыздандыруу компаниясы үчүнчү тараптарга келтирилген зыянды, анын ичинде алардын унаасын же мүлкүн оңдоону, жабырлануучуларды дарылоону камсыздайт. Кырсыкка күнөөлүү болгондорго финансылык жүктү азайтуу. Ошондой эле Осаго ири суммадагы акча төлөөдөн коргойт. Ал эми аталган полисту мамлекеттик камсыздандыруу уюму жана 15 жеке камсыздандыруу компаниялары тарабынан жүргүзүлөт. Кыргызстанда учурда 1,600,000ден ашуун унаа катталган болсо, анын 68,000 мамлекеттик камсыздандыруудан өтүшкөн. Андан сырткары 20%га жакыны жеке уюмдардан камсыздандырышкан. 2025 жылы 113 автоунаа ээлерине 10 миллиондон ашуун каражат Асага полис аркылуу кырсыктын чыгымдары төлөнүп берилген. 1680 сомдон башталат. Ага болсо ошо айдоочунун жанакындай водительский стаж деп коет. Анан машинанын тип легковой, грузовой. Анан ошондой эле унаанын жанакы кыймылдаткычынын көлөмү и жанакы диагностический карта деп коет, техосмотр. Эгерде ошол нерселер бар болсо, ошол тарифтери өзгөрүп турат. Орточу ченемде бир 2,5 миң сом тегерегинде жеңил автоунаа болот. Ошондой эле азыркы учурда мисалы ушул жылы биз уже 113 автоунаа боюнча жанакындай камсыздандыруу окуясына катталган акчаларын төлөп бердик. Ошол 2025 жылы эле 10 миллион сомдон ашык төлөп бердик. Эгерде жанакындай бирөөнүн
ден соолугуна бир зыян келсе же адам өлүү болсо 300 000 сомго чейин төлөнөт. Ден соолукка зыян болсо биринчи категория группа 200 000, экинчи категория 150 000, үчүнчү категория 100 000 сомго чейин төлөнөт. Азыркы тапта мамлекеттик бул мекемеде өлкөдөгү унааларды камсыздандыруу кызууланууда. Анда айдоочулардын автоунаасына карап 1 жылдык камсыздандыруу 1680 сомдон башталат. 1-июлдан баштап рейд жүрө баштайт деп айтышты. Ошондуктан биз менин атама көз келип автоунаабызды өткөрүп атабыз азыркы моментте. Бирок ошол суммага 3 айдоочуну кошсо болот. Ал потому что бул страховканы ОСАГО оформлайт эткенде өзүңүз эле оформлять этсеңиз, значит бул транспорттук унааны өзүңүз эле айдагыңыз болот. То есть ГАИ кызматкери токтотсо, анда если башка айдоочу болсо, анда уже айып пул каралат. Ошондуктан документтерди оформлять этип атканда өзүңүздү же байкеңизди же атаңызды оформлять этсеңиз болот. Белгилей кетсек, ОСАГО бул ири чыгымдан коргой турган полис. Башкача айтканда, айдоочу кокус кырсыктап калса, камсыздандыруу компаниясы чыгымын төлөп берет. Ошондой эле ОСАГО жөн гана айдоочулар үчүн милдет эмес, баардык жол кыймылынын катышуучуларын коргой турган механизм болуп саналат. Нурзат Көчөмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.